акча сурады, машина бузулуп калды, андай мындай деп. Ошондо досуман алып бере тургам. 3 күн көп болсо бир жумага деп алган да. Азыр канча убакыт? Досум болсо эми ортого түшкөн менмин да. Если таап бере албасаң, заявление жазам деп мени кармап атат да. Мен досума алып беришим керек. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийинен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Каналга каттала элек болсоңуздар, каналга катталып, ушул видеону максималдуу түрдө Москванын группа контакттарына жиберип коюңуздар. Биздин Учкунбек каналына биздин ушул эжелерибиз кайрылган, ушул кыргыз жигиттери көптөгөн сумма акчага алдап кетип, эми алдап кетти дебейбиз, алган экен да кайра бербей жүрөт экен. Бул эжебиз ошо заявление жазабыз деп атат. Эми заявление жазса билесиздер, кылмыш иши козголуп, бекерлешүү 2 үй бүлөнүн азап тартат. Биз жакшы кеңеш бердик, эми коомдорго айтып деп, кыргызчылык кылып, балким ушул видеону көрсө, өзү билет. Ушул видеону көргөн болсо, Москвада такси кызматында иштейт экен. Бул окуя метро Кузьминкиде. Бул жеке ошо хозяйка экен. Ошол бир бул эжебиз дагы ошол досунан 100 000, өзүнүн жанына 100 000, ошо эки доско 200 000 бир оорут кырдаал болуп калды, таап берип туруңуздар дегенден көп убакыт өттүр мына, бербей телефондорун өчүрүп, биз депортация болуп кетип аткен бирөөсү биз Сахарова жатабыз деп телефондорун жашырып жок болуп аткан да. Булар Сахарова текчисе андай жок, андай келип түшпөдү деп атыптыр. Ошого заявление жазабыз деген келе, биз дагы каналыбыз заявленияга каршыбыз. Жөн эле кыргызча келип бүтүрүп, келишип, ошол кайсы бир числоону таап бере алсаңыздар таап берип, жакшы жакка бир чечүүнү максат кылып атабыз биз деле. Балдардын сүрөттөрүн чыгар деп паспортторунан бери алып келип туруп эле, бирок мен ага да каршы болуп атам. Биз размытый кылып бир чекеге чыгарабыз. Аттарын өзү айтсын, эмне болду эле, качан алды эле, качан берем деди эле, өзү толук маалымат берсин анда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай таанышып калдыңыздар эле, кандай бир ишке кирип акча алдыңыздар, акча алып турду эле сизден? Ал бала менен көптөн эле тааныш болчубуз. Мен аэропортко алып барып келген. Андан кийин квартирада жашайм деп келип кетип жүргөн. Ошентип тааныш болуп жүргөндөн кийин досум Кыргызстандан келет, место таап бериңиз дегенден дос кызыма звонок кылып, место барбы сенде десем, место бар. Алды квартирасына. Ошол жерде экөөбүз жакшы болуп жүрүп киного бардык. Ал дос кызым анын аркы квартиранты болуп. Ошентип жакшы болуп кеттик, жакшы болуп жүрүп, акча сурады, машина бузулуп калды, андай мындай деп. Ошондо досуман алып бере тургам. Канча күнгө берем деген? 3 күн көп болсо бир жумага деп алган да. Азыр канча убакыт өттү? Уже 2 ай өттү. 2 ай өттү уже. 2 ай өттү. Досуңуз сиз таап берип атат? Досум болсо эми ортого түшкөн менмин да. Если таап бере албасаң, заявление жазам деп мени кармап атат да. Мен досума алып беришим керек. Ага да керек да акча. Ошон үчүн сиздерге кайрылып атам. Ал балдар эмне жумуш кылат эле? Өкөтең таксидеби? Өкөтең таксиде Комфорт Плюста иштешет. Бирөөсү Камри минет, бирөөсү машиналардын номерлерин билесизби? Неме Kia Piat. K5 минет. Бири K5, а биричи? Камри минет. Камри номерлерин билбейсиз? Номери 157 экенин билем, Камри. Берки билбейт экенмин. Билбейсиңер. Эми азыр заявление жазган менен бекер эле алар мошенничество менен камалып кетишет да, урурлук менен же болсо. Эми булар өздөрү аркылуу бергенден коюп коюшат. Заявление түшкөн сөзсүз булар карап, кайра бул тосмо арыздар албайт да Россияда. Ошого кел дейсиздер.
келип жакшылыкка бүтүрөлү дейсиңер. Ооба, ошону көрүп билип аткан болсо кайрылып келип, акчаны жакшына берип коюшсун. Мен да досума уят кылбасын. Ошо бул сиздерден сураныч, жардам берип коюңуздар. Урматтуу мекендештер, ушундай бул окуя метро Кузьминкиде болуп атат. Ошол 2 ай мурун акча алып, бул эжебиз дагы ошо досунан алып берген келе, азыр досу тап болсо заявление жазам деп атыптыр. Бирок ол балдардын паспорт данныйлары бар экен. Анан бизге чалып ошо юристтер бар эле, биз не кылсак болот деди эле. Биз эми коом жетекчилеринин номерлерин бергенге аракет кылдык. Кээ бири ошол районго көчүп баргандар болуп калат. Ошо бир айта кетсеңиз, бири кактан. Бири Жалал абадтан, бири Кызыл Кыядан. Бири Жалал абадтан, бири Кызыл Кыядан. Жалал абадтын кайсыл районунан? Ошону точно билбейт экенмин. Урматтуу мекендештер, мына көрүп атасыздар, мен ошо менин номеримди коюп коем, мына комментарийге, мына балким Жалал абад коому сүрөттөрүн мен сиздерге жиберем. Ошо кайсы райондо экенин точно билбегендиктен мен болсо мен коомдордун баардыгы менен связь бар. Анан да беркисин жиберсек, ал эми жээн экен да, ошентип биз таппай атабыз. Бирок максималдуу түрдө төрагаларга дагы мен ушун паспортторун Москвада ар бир коомдун төрагалары бар. Мен данныйлерин берүүгө аракет кылам аларга дагы. Анан мүмкүн болушунча ошол кыргыздын жигиттери, сиздер ушу видеону көрүп аткан болсоңуздар, ошону келип, биз эркекпизден келип, ошол акчаны берип, же какой-то өзүңөрдүн бир ситуациялар болсо, бир түшүндүрүп, 1 айда же 2 айда таап берем деп. Ошону кабарыңызды берип койсоңуздар. Азыр биздин каналга келиптир, ушу сүрөттөрүңө бери чыгарабыз деп. Анан мен эми ого каршы болуп атам. Балким ушу видеону өздөрү түшүнөт, билет, ошо бул окуя Кузьминкиде болуп атканын. Ошол Москвада эле такси кылып жүрөт деп атыптыр, көргөндөр бар экен. Алар буларды Сахарадабыз, биз депортация болуп кеттик деп атыптыр. Бирок аларды такси кылганын адамдар көрүп атыптыр да, ошон үчүн анан койгула, мен дагы өзүм оюмду айтып жазбагыла. Бир келишип эле бүтүргүлө жакшы жака эле. Эми жазган менен азыр бул жакта кайра тосмо арыз өтпөйт Россияда. Биз мына юристтер көп эле чыгарып жүрөбүз. Ошондуктан биз ушундай кеңеш берет элек. Кыргыздын урматтуу жигиттери ошо 2 акча алган. Келип, ошо метро Кузьминкиге, ошо казайкаңарга акчаны берип, жакшы жол менен бүтүрүп коюңуздар. Эгерде дагы ушинтип катышкан болсоңуздар, кийинкиде ошол жүз менен сүрөттөрүңөр менен, паспортуңар менен биз чыгабыз деп атат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып келип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.